Саламатсыздар YouTube'дун көрөрмандары. Өткөн ролик өтө мазмундуу, өнүмдүү болгон эле, бирок тилекке каршы көрөрмандарга көп жакпады. YouTube аналитикасына ишенсек. Эми бүгүн ыйык сахна жана интернет. Эмнеге ыйык сахна дешчү, ыйык микрофон дешет. Илгери элдин назарын өзүнө буруу бул чоң дөөлөт, чоң жоопкерчилик болчу. Бүгүн жинди улак болуп койсоң, аты чыкпаса жер өртө дегендей. Же бир укмуш жомокту элдин кулагына жагымдуу кылып айтып берсең, мисалы сен визуализация кылып туруп миллионер болуп кетесиң деп. Же кыргызым сен улуусуң, ойкон кыргызым деп койсоң, анда мындай популярдуу болуп кетесиң бат эле. Эмнеге соцсетте жинди улактар ар кандай фриктер толтура жана популярдуу, баягы оң адам калбагансып. Келгиле чогуу ушулардын себептерин бирин ачыктап көрөлү. Биринчиден, туура түшүнүк болуш үчүн баягы адаттагыдай биз билебиз да, предметтин тарыхый өнүгүүсүнө карап кетиш керекпиз. Туура түшүнүк деген роликте бул жөнүндө айтканбыз. Эми илгерки заманда эл угуш үчүн адам же ырчы, обончу, сынчы, манасчы, акылма, молдо болуш керек эле. Себеби алар руханий баалуулуктарды сунуштачу элге. Азыркы сөз менен айтканда, они давали информационный, творческий, интеллектуальный и духовный продукт. Они занимались воспроизводством культуры и духовных ценностей. Эл аларды укчу, себеби эмгек бөлүнүүсү анча өнүккөн эмес да. Демек цивилизация анча өнүгө элек болчу. Бул эмне демек? Бул демек байыркы адамдар өз жашоо каражаттарын, тамагын, кийимин жана башка өзү камсыз кылчу өзүнө. Мындай акыбалда адам бир кесиптин өтө мыкты профессионалы боло албайт. Себеби убагы жетпейт, баягы иш толтурады. Бир кесипке концентрацияланганга шарт жок болчу. Ошол менен бирге илимди изилдегенге да убакыты жок болчу. Илим бул баягы руханий баалуулуктарга карайт да. Эми силер деле мисалы 10 күн тынбай погреб кылсаңар деле баягы жаныңар сыгылып кетет да, кайсы бир мындай бир кино же бир дагы бир руханий бир баалуулукту көрүңөр келип калат да. Эми ушундай коомдун акыбалында ырчы, обончу, молдо, сынчы, манасчы бунун баары коомго таасири дурус жана күчтүү эле. Алар коомду алдыга сүйрөп турган институттар болчу да. Кийинчерээк орто кылым менен эмгек бөлүнүүсү өркүндөп, дагы кечирээк коомдор өнүгүп, жаңы доорго өтүп, андан кийин буржуазиялык революция болуп, эми өнүккөн капиталисттик доордо жашап атабыз. Ошентип бүгүн эмгек бөлүнүүсү өтө өнүккөн. Бүгүн программист мыкты жашайт да, ошону менен бирге мыктыга калбайт. Бүгүн адамзаттын убактысы кенен, мурункуга караганда. Глобалдаштыруу процесси бар, цивилизация өтө өнүккөн. Ошентип бүгүн каалаган обонду, каалаган кудулду интернеттен таба алабыз. Кичинекей балага баягы кичинекей бала баягы жомок айтып берчи дебейт. Телефондо толгонтокой баягы детский каналдар бар жана башка. Улум ырыс алды ынтымак деген жомок айтып берем десес, пап, мен сиреноголовыйды көрүп атам, жөн эле койчу дейт. Ушундай акыбалда эл кайсы руханий байлык керек, кайсы илим керек, кайсы чыгармачыл продукт керек, ушуларды өзү билбей калат да. Себеби айтып кеткендей цивилизация өтө татаалданып кеткен. Илгери атасы баласына айткан осуяты эң аз дегенде 10-20 тизеге чейин актуалдуу болчу. Бүгүн биз менен баягы улуу муундун ортосунда айырма чоң. Аларда смартфон жок эле, интернет жок эле. Ырыс алды ынтымак десе биз карап туруп, главное движение кылыш керек да. Главное аффирмация кылыш керек. Ата эненин баягы блокторун чечиш керек деп коебуз да. Бул жөнүндө баягы квантовая психология ролигинде айтканбыз. Кыскасы бүгүн руханий баалуулуктарды түптөөчү институттар коомду түптөгөнгө жетишпей калды. Ошого баарыбыз идеология керек деп атабыз. Цивилизация, батыш биздин жаштардын көңүлүн эбак эле өзүнө буруп алган. Бүгүн кийинки муунга жаштарга ай балам жакшы бала бол деп коюшу жетишсиз. Жакшы бала деген өзү эмне билбей турабыз. Жұрттың қызықшылығын биік тұтқан бала жақшыбы, же движение, визуализация, бизнес деген баласы жақшыбы.
журттун кызыкчылыгы деген өзү эмне билбейбиз бүгүн. Эми тыянак баягы илгерки заманда жашоо талаптары, руханий баалуулукту түптөөчү институттар жооп беришчү жашоо талаптарыначы. Мисалы ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деп, же журттун башына кыйын чыгып келгенде баягы тыштап кетип калуу бул чыккынчылыкка барабар деп, атанын 7 осуяты деп. Азыркы жашоо шарттары таптакыр башка. Бүгүн ким душман, ким дос билиш кыйын. Жашоо каражаттарын өндүрүү бүгүн жөн эле малчылык эмес да. Демек руханий баалуулуктарда ошону эсепке алыш керек. Аны эсепке алыш үчүн биринчи билиш керек. Бүгүн коом кандай өнүгүү баскычында, аны билиш үчүн коомду изилдеген илимдер керек. Биз бүгүн ошо өнүгүп кеткен цивилизацияны, коомдун өнүгүүсүн изилдөөгө, билүүгө, үйрөнүүгө мажбурбуз. Антпесе адамзаттын тарыхында арта кала беребиз. Эми бул жерден суроо жаралышы мүмкүн да. Кечиресиз, баягы что за паника? Бизде университеттер бар, мектеп деген бар. Бизде тарых, коом таануу, философия бүт эле окутулат деп бирөө айтышы мүмкүн да. Туура, окутат. Бирок билим берүү системасы бүгүн алсырап турат. Бир жагынан билим берүү системасына баягы Джордж Сороско окшогон мыкты акебиз киришкен, батыш өзү киришкен. Бир жагынан мугалимдерибиз ачкак, демек акчалык. Бар эмес албетте. Окуучунун баягы окугусу келбейт, себеби билимдин авторитети жок бүгүн. Эмнеге жок, ал башка маселе, аны башка роликте карап көрөлү. Ошентип бүгүн биз руханий баалуулукту түптөй албай турабыз. Орусча айтканда, не можем обеспечить воспроизводство культуры и духовных ценностей. Билим бул да руханий баалуулукка карайт. Баалуулуктар системасы жаатында боштондук болбойт, вакуум болбойт. Аны бат эле толуктап коет. Же биз өзүбүз жаштарыбызды тарбиялайбыз, же башкалар тарбиялап коет. Интернет аркылуу, СМИ аркылуу. Ошентип интернетке жана соцсеттерге келдик да. Интернет, соцсети бул жакшы нерсе, бул прогресстин үзүрү. Бирок биз капиталисттик доордо жашагандыктан ошол эле соцсеттердин акыркы максаты акча өндүрүү. Демек интернет жана соцсеттерге айырмасы жок. Руханий баалуулук барбы, жокпу, илимге дал келеби, жокпу. Анын максаты сиздин көңүлүңүздү узакка кармоо. Башкача айтканда, биз билебиз да, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Илим менен адамдын көңүлүн кармоо өтө кыйын. Анын ордуна бир жинди улактарды көрсөтсөң, же бир жомокту айтсаң, аффирмация деген, анда көрө берет. Ошентип интернет бүгүн биздин руханий баалуулугубузду түптөөчү институттарды четке кагып, элдин көңүлүн өзүнө дээрлик буруп алды. Эми ал өзүнө керек нерсе кылып атат. Ага керек нерсе бул силердин назарыңыздардан, силердин көңүлүңүздөрдөн ар түрдүү жол менен монетизация кылуу. Башкача айтканда, силердин назарыңардан, силердин көңүлүңөрдөн акча жасалып жатат. Ошого интернетке алданбайлы десек, анда биз илимий теориялык ой жүгүртүүнүн усулдарын, тааным теориянын усулдарын билүүгө мажбурбуз. Анан кайсы бир успешный успехтерди, анан бир укмуш бир жомок бир китептерди ошолорго алданып, ошолорго ишене бербей. Кайсы информация илимий акыйкатка дал келет, кайсы жалган экенин аныктай билиш керекпиз. Анан кайдагы бир успешный успехтерди дин кылып албаш керек да өзүбүзгө. Илимий критерийден өткөзүш керек. Ошентип бүгүн эл бул зор информациялык күрөштө өзүн гана коргой алат. Кантип? Билимдин эсебинен. Башка жол жок. Башкача айтканда, илгери эр жигит кылычын курч кармаса, бүгүн ал акылын курч кармоого мажбур. Эми бул маселелерди өтө кыска айтканга аракет кылдык. Тема кызык болсо суроо жазгыла. Эгер суроо көп болсо, эмкиде дагы кеңирээк ачыктаганга аракет кылабыз. Аңгыча саламатта болуңуздар.